Саламатсыздарбы, замандаштар. Бүгін біз Абсамат Масалиева проспектіндеміз. Иш бұл жерде да қызу жүріп жатат. Снос деп жазып қойған, бирок қачан бұзылат. Белгісіз окшойт. Жолдорду бұзып талқалап, бұрын жақсы бордюрлар бар эле бұл жерде. Бордюрларды алыштыр уже. Daha bir снос деген жазу. Домдун түгүнө дери алыныш керек экен, бирок будан буга дери алына элек. Офистердин кээ бирлери иштеп атат, кээ бирлери жабык. Бул жерде дагы иш жүрүп жатат, бирок бузулуу деген учур көрүнбөйт. Жол азыркы көрүнүшү тротуарды бузуп толугу менен сейип алып салган. Бирок бир иштеген адам, бир пенде жок. Өтө жакшы кооздуктун бири мына домдагы бүтүптүр. Алдыларын ачып, жакшынакай кылып лестницаларды коюп, сода түйүндөрү уже тапшырылайын деп калыптыр. Бирок элдерге деген мындай бир кичине жолду тегиздеп, жол ачып коюп болуптур да бул жергечи. Анча-мынча сода түйүндөрү иштеп, элдер кирип жатат бул жака. Бул бийик имарат негизинен бүтүп эле калыптыр уже. 80-90%ке бүтүптүр. Бұл жердегі зданиялардағы толугу менен аркага жылдырылыптыр. Мыналарды бийик лестницаларды жасашып, элге ыңгайлуу кылып, 2 этаж экен. Мурда бул жер мындай ушу темпте кетчү да. Ушудан түз кеткен болчу. Кыйлалы ичкериге кирип жолдорду кеңейтип коюптур, тротуарды. Эми мындай машиналерди жолдун боюна коюп койгону токтотуп туруп, могу жака парковка кылып коюш керек да. Мээрге ушу видео жетсе, бир кеңешибиз биздин мынандайдан кылып арчалардын араларынач лотоктун үстүнө көпүрө коюп туруп, чтобы машина кирип толугу менен жолго мишет бербей турган темпте автопарковкаларды уюштуруп койсо ушул жерге. Мына ошон мусорларды ким алат, качан алат белгисиз. Бирок жолдо иштеген бир жан көрүнбөйт. Saat 3'ten 40 ötüdür. Şu an musurlar jadat dagı dele. KSB Bank kızıl liniyaga çıkan emес. Мыйзамды бузбай өзүнүн нугунда салынган. Эч жер эчтеке болгон эмес бул жер.
Бұл жолды кичине тездетип оңдобосо эртеге жаңбыр жаашы мүмкүн, ылай болушу мүмкүн жол, эл дагы чоң жолго чыгып кетет. Ошондуктан тезирээк устакелерибизге кайрылат элек. Асфальт болсо асфальт басып же тамам таштан брусчаткадан тезирээк жолду түздөп туруп ишти башташ керек болуп атат бул жерде. Максат ушул бойдон калыш эмес. Канча тез болсо ошончолук бөлөк жака, бөлөк көчөлөргө өтүп кетет. Анан бузуп, биздин кыргызда ушундай бир салтыбыз бар. Анан бузуп таштап коет, бул анан качан бүтөт? Ким башка дагы бир адам келип анан бүтүрүп кийинки адамды артынан жамандамай, өзүн пиар кылып, өзүн мактамай болуп кетет. Андай мусор жерлер бар экен дагы. Буну дагы сөзсүз мэр өзү келип көрүш керек. Анан мэр айтыш керек, буну ал деп. Тазала деш керек. Башкаларга реакция козголбойт. Ушу урматтуу көрүүчүлөр, алыста жүргөндөр, мына жактардагы сноска кирип туруп, бирок снос деп жазылып турат, түзө элек аны. Бул жакта эч кандай өзгөрүү жок. Болгону сырткы фасадтарын аз-маз оңдоп, жалтыратып, кичине евро ремонтко келтирип коюп атат экен. Бирок будан до конца кете турган болсок, тротуар ничкерип, акыры жок болуп кетет. Келечектин алдына барганда уже кольцевой линияга жеткенде уже парковка, тротуар кыйла эле ничкерип кетет.